азанчы таква болгон жакшы дейт экен. Улук Аллахты эстеп аткан, улук зикирди айтып аткан болгон адам таквараак, тазараак адам айтсын дейт экен. Хадисте пайгамбарыбыз лиюаддина хиярукум ва лиуммакум акраукум. Силерге азанды айтканда жакшыңар азан айтсын дагы, анан имамчылыкка өткөн имамыңар Куранды жакшыраак окуганы болсун дейт экен пайгамбарыбыз. Хадис Абу Дауд менен Ибн Мажада келди. Азанчыңар артыгыңар азан айтсын, анан Куранды жакшыраак окуганыңар имамга өтсүн дейт. Тартип. Чыктыбы? Кийинкиси ванякунан азанчы намаздын убактысын билиш керек. Анткени элдин ооз ачканын, ооз бекиткенин намаздарын жокко чыгарып салышы мүмкүн туура эмес айтышы менен. Анткени пайгамбарыбыз хадисте эмне деген? Ал имаму доминун вал муаззину муътаманун. Аллахумма аршидил аиммата вагфир лил музнибин деген. Абу Даудта хадис келип атат. Имам кепил дейт экен. Мен намазга, имамчылыкка элге чыкканда аркамдагы 1000 кишинин 10.000 кишинин намазын мойнума алып атам. Кепилчилик алып атам. Куранды туура окуйм. Зикир, рүкүн, шарт, важип, сүннөт, мустахаптардан бери баардыгын толук сонун аткарам. Мен аркаман силер ээрчисиңер деп алдыга чыгып атам. Имам кепил, азанчы болсо ишенимдүү дейт экен. Элдин ишеними мойнуна алган. Эл ага ишенип не деген? Биздин намазыбыздын убактысына жарыяны салып турат, бул убакытты билиш керек. Анан пайгамбарыбыз дуа кылат экен: "О Аллахым, дуама жооп бер, аршидил айма, имамдарды туура жолго салгында күнөөкөрлөрдүн күнөөлөрүн кечир" дейт экен.